жасасам, жаңы жылдычы. Быйыл өзгөчө тоскон. Эмне болду айлана? Турчу эле, эмне жасасам деп мен кыйналып атам тиги. Оливье келе жасалат. Холодец жасасам ба? Эмне кийем? Биринчи эле проблемам эмне кийем жаңы жылда. Жөн, эмне болуп атасыз, апа? Ой, эмне болуп атпай, жаңы жыл келе атпайбы, ошого даярданып атам. Мен жанагы тиги телефонду тешип бүттүм. Ар кайсы болот жаңы жылды өзгөчө тосот экен. Анан бир гана жана француздар кантип тосорун такыр билбей атам да. Мага Париж шаарын билесиң да. Алар курдак жасайт баш керек. Аяктагы курдак, ал биздин тамак. Анда плов тасат, точно. Жүрүп турчу эле ал өзбектердин тамагы да. Француздардын тамагын айтып атам мен. Анда алар мынтет тиги узун кесмен эле суга бышырып алды эле. Аны итальянецтер кандай бил. Ана кызыл диплом менен бүткөм деп кыйын болуп коесуң да. Апия койгой турукөз. Саламатсыздар, урматтуу коноктор жана ошондой эле телекөрүүчүлөр. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Арбаңыздар, сиздер менен бүгүн 6-күнү кечинде программасынан көрүшүп атканыбызга абдан чексиз кубанычтабыз. Биз жаңы жыл келе электе эле эмне жасасак экен, апам эмне кийсем деп толкунанып атат. Чынында жакшы күнгө ушинтип даярданганга эмне жетсин, апа, Туура да. Анан француздарды, итальянецтерди эмне кылабыз? Анан көрбүз өзүбүз кантип тособуз, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн кечке ырдайбыз, бийлейбиз, сону шаңды манайда отурабыз жана арасында сиздерге биз апам экөөбүз жаңы жылды кандай тосорсуз дагы кысырма кылып айтып турабыз. Басын ары. Быдылдай бербей. Kıyaldarga batıp çenebey Adam degen güdöp tura dayım bakıttı Başka jaktan gelen nemedey Yaşa jalında Yaşa amanat Har berirme baktalayga Sebep olalar İşenimden ümit
айланайын. Көчөгөнү конок барсам, тиги Зинагүлдүн келини 5 тилде сүйлөйт экен. Ай сен 2 тилди жакшы сүйлөй албайсың го. Кыргызчаны болсо макал-лакаттарды билбейсиң, орусчаны болсо мужской, женский родду бүт аралаштырасың. Көчөгө да бир конокко да апаргандан киши уялат экен. Отуба элдин келиндериндей болбой жок дегенде бир 3-4 тил үйрөнүп алчы айланайын. Мына бир Англияга барып келсемби деп кыялданып жүрөм. Ким менен барам? Англисче билбесем. Жөө мен кимди салыштырып атасыз мага айым? Кимди деп коет. Ой жанагы тамга деген кыз айланайын укмуш да англисче айтт экен айланайын. Азыр келсе суранайын деп атам, ага бир англисче бир 2 сөз үйрөтүп койчу депчи. Мына карабайсыңарбы? Ай бул англисчени үйрөнбөйт. Ага отурчу ай кел. Attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, contradicted. Keep him addicted, lies on his lips, I like it. Unique, that's what you are. Stilettos kicking vintage crystal out the bar. Category, bad witch, I'm the bar. Alien superstar, whip, I'm too classy for this world. Forever I'm the girl, featured diamonds and pearls. Oh baby, I'm too classy to be touched. I'll pay them all in dust and send you with my love. Oh baby, I'm send you with my love. Oh baby, I'm send you with my love. The unicorn is the uniform you put on. Eyes on you when you perform. Eyes on our I put on. Mastermind and hold it tall. Labor holes can clock come so obscure. Masterpiece genius. Drip intravenous. Body cake on that with Stephanie Blue. Billboards over that ceiling. We don't like playing. Always dreamed of paper planes. My heart with a rodeo. Then I come down, take off again. You see pleasure in my glare. Look over my shoulder, you ain't scared. The impact you have for me when you stare. Head in a pillow, hike it in the air. I'm too classy for this world. Forever I'm the girl. Featured diamonds and pearls. Oh baby, I'm too classy to be touched. I'll pay them all in dust. I'm send you with my love. Oh baby, I got pearls beneath my legs, my lips, my hands, my hips. I got diamonds beneath my thighs. Space ego we find leaves. Can find an ocean deep that can compete with a cinnamon kiss. Fly beneath your feet. Music when you speak. You're so unique. Unique. That's what you are. Lingerie reflecting off the mirror on the bar. Category, fancy, rich, I'm the bar. Alien superstar. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. You know, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally We're just ours. reaching out to the solar system. We flying over bullshit. We flying over supernatural love up in the air. I just talk my shit, Casanova, superstar, supernova, power pulling me closer. That you meant that why he over here. Айланайын. Урда күнеле келип кетишиптир. Кайра келишиптир тигилер. Ким? Ким? Жана досторуң. Именно. Ой айланайын, бешим беле эмне ким? Айгерим эшим курбу кызымбы? Ооба. Эми жакшы көрсө, сүйлөп атса, келет да апа. Ой, ботон бир айлап келбейби? 2 күндүн биринде эле келе бербей. Конокко келсе да жаман, келбей койсо да жаман.
Эми бул жакшы адамдар келип атса, эмне келбегиле, кеткиле деп айтмак белем туурабы? Анда мен алдыңыздарда Эльзар Тилембаев, Аяшым жана Айгерим Эшин. Кошсоңуздар. Bilbeyim kaydan tabılgansın sen mağa Mаңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан Башкаларды мени сагатады бай Же атайын сен жаралып мен үчүн Төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүм А болбосо
Билбейм, ышылсам, бүгүнкү күн аябай жакшы күн болуп атат да. Легендалар келип, накта ырчылар келип, биздин дагы маанай жакшы. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөрдүн да маанайы аябай жакшы болуп атса керек деп. Сизге болгон сүйүүбүздү, сиздин чыгармаңыздарды айтып отурсак, бүгүн кечке отурат окшойбуз. Сиздин жаңы жыл деген ырыңыз менен жаңы жылды канча жылдан бери кылым болуп кетти го. Тосуп келатабыз. Сиздин ырлар менен биз балдарды уктатчубуз дегендейчи жана. Анан азыр Айгерим бул келиним эс болуп отурса керек. Же болбосо мага сөз бербей быдылдап кое туруп, муну мен тааныйм, бул мындай ырчы, мунун мындай хити бар депчи. Сиз мага бүгүн атаандаш атасыз, сен кое туруп мен сүйлөйүн. Эс ойлоп отурат, эми эжеңди мына менден сурап калчу элең. Берчи сурооңду бер эми. Сизге суроом, бул жаңы жыл ырыңыздын чыкканы тарыхы жана канча жыл болду? Мен эс тарткан, сиз дагы жаңы жылда айтасыз, мен атам, апамдар да айтат, бул ыр качан жаралды эле өзү? Бул ырдын сөзүн кыргыз эл акыны Турар Кожомбердиев жазган. Ону Сардырбек Жумалиевдики. Ошо 70-чи жылдардын ортосунда, 76-77 ошо биз филармония, эски филармония, азыр Тоңгуч театр го, ошол жерге концертке кетип калса, ошо Сардырбек байке ошо жолдошу Гүл эже менен издеп келиптир үйгө. Ушуларды жазып анан анда мен ал кезде азыркыча айтканда аябагандай эми ырчы болсом керек да, мындай элге таанылып келатканчы, анан ошо жылдыз болуп анан ошо каныкейге ырдатабыз деп анан келиптир да. Келсе биз жок, каякта филармонияга кетишти. Анан алар да филармония издеп келип, бир маалда биз эң артында турабыз, туруп көрүп атабыз концертти. Карасак, Сардырбек байке да биздин жаныбызга келип калыптыр. Ой, силерди издеп келдик, жүргүлө. Анан биз да сүйүнүп, анан концерттен кийин үйгө барып, анан таң аткача отурушу жаңы жылды тосолуну Сардырбек байке баягы ойноп көрсөтүп ырдап берип, Атайбек ошондо аккордеондо, дагы бир жолдошубуз гитарада, дагы бир жолдошубуз тиги плектерде ойноп радиого жаздырганбыз да. Ошо 1-2 күндөн кийин эле. Анан кийин ошондо ошол мезгилде Кыргыз радиосунда Кутмандуу болсун күнүңөр деген передача болчу да, 45 мүнөт. Ошондо ушул ыр кеткен. Анан ошо мен тарап кетти. Бул ыр демек сизди издеп келиптир да. Ошондой болуп калды. Анан ошол жаңы жылды тосолуну менен мен канча жыл ёлкага оюнчук тагып ырдап, мындай эмеде ушундай отуруп алып ырдап, аябай көп жыл ырдадым да. Анан ар бир кыргыз жаранын жаңы жылда ушул ырды ырдап, алар кошулуп ырдап, жаңы жыл тосубуз. Бирок негедир элдин арасында бул ыр сиздики дегендей. Эми ошондой болуп калды да, аткаруучу катары баягы мен да баягы оон жазам да, ошон үчүн меники деп элди ушундай. Бирок мен дайыма айтам, ону Сардырбек Жумалиевдики, сөзү Турар Кожомбердиевдики депчи. Ошол бул ырдын өмүрү узун болду да, ушу 77-чи жылдан бери ырдалып келатат. Андан кийин канча жаңы жыл жөнүндө ырлар чыкты. Бирок жол бойлуу чыгам этебиз. Буга жеткен жок. Жана тигил ирония судьбы с легким паромда мен мисалы аны көрбөй калсам жаңы жыл келбейчү деп сезилет да. Анан ошондой эле да сиздин ырыңыздагычы. Биздин азыркы жаш муундун, биздин доордун ырчысы жакшы бир хит ыр жаздырсак, биз үй алабыз, машина алабыз, буттан туруп болуп кетебиз да. Анан сиздердин дооруңуздарда мен сиздин ырыңыздын ар бир ырыңызды жатка билем, аттарын деле, мисалы Бала жыты деген ырыңызды азыркы күнгө чейин ар бир тойдо ырдалат. Бул ырыңыздын мээнетин башка бирөөлөр көрүп буттан турат. Сиздердин дооруңуздарда эмне кылып, ошол мындай сиздердин дооруңуздарда кайсыл жактан ушул аткарган, чыгарган ырларыңыздардан кирешени кактан алчу элеңиздер суроо. Биз анда киреше жөнүндө ойлончу эмеспиз да, сиңдим. Биз анда элге ырдап берип, эл кол чаап, жакшы кабыл алса биз аябай бактылуу сезчүбүз. Деги эле акча жөнүндө мындай акча жок, анан жетпейт, анан мына деген андай болчу эмес да. Мисалы үчүн биз гастролго барабыз, баягы акча чогулганда бир районда анын казначейине төгүп берип, анан кичинекей мындай квиток берчи, мынча сом төгүлдү деп, ошо менен келип, анан иштеген жерибизден гонорар алчубуз. Болду, ошол менен жашачубуз. Эч кандай ушундай акча мынча деп ойлончубуз. Гонорар дагы
бир канча миң эмес да, ооба. Мисалы үчүн бир гастроль барып келсең 200 сом алсаң, аябай жакшы депчибиз да. Бирок эл үчүн иштегенбиз. Ошонун үзүрүн азыр көрүп атабыз. Эми сиз менен азыр отуруп сүйлөшсөк чынында эле эфирде да онтуп калып сүйлөшкөнгө даярбыз да бизчи. Бирок эми азыр жаңы жыл Келатат. жаңы жыл келатат. Жаңы жылды биз жана эле айттык, сиздин ырыңыз жок, ачпайбыз, келтирбейбиз жаңы жылды. Ошон үчүн келе жаткан жаңы жылыбыз менен жаңы жыл жакшы жылдардан болсун деп сизден жаңы жыл. Жаңы жылың ары менен келаткан. Кут болсун. Қаралды менің келінім десе. Қара жақшынақай болып тұрасың. Бирок бары эле бор-мор берет дейм да. Мисалы менчи айланайын, кайсы гана жерлерди көргөн жокмун айланайын. Мына мисалы Парижди көрдүм, Португалияны көрдүм, Бельгияны көрдүм. Ташкентти көрдүм, Астананы көрдүм. Мен Кыргызстанды айтпай эле коеюн. Анан сага бор-моритте бир жерге барып бир жер көргөн жоксуң. Ак өргөдө жашайсың. Меникине келем деп Маладайга бар жага келесиң.
Болду. Көргөн эле көчөң бир көчө да. Анда да пробка болуп уктап калып, ал көчөлөрдү деле билбейсиң да бакушум десем не кылайын эми. Жок, негизи көрмөкмүн. Болгону сиздин балаңызга турмушка чыгып калыптырмын да. Негизи мындай бойдок жүргөндө же башка балага турмушка чыкканда Парижге бармакмын да. Мейли, мага деле өкүнбөйм эми. Буйрубаганга буйруп эткенин да көрсөчү. Анда мен азыр Омар Жанышев менен Мой Парижге кетип атам анда. Сиз барбайсыз да? Жок, биз эки элемиз да экен. Ой, мейли, анда мен кеттим. Менин балам кантет? Ай, келин, отурчу. После перестрелки слов добавишь блок, и со вкусом твоих губ уходит зло. Я с тобой уже давно извлек урок. Тебя не надо слушать и спускать курок. Ты меня выводишь, но даришь love. Мы с тобою схожи так, мое торжество. И никто не верит в нас, мне все равно. Ты со мной заодно. Ты моя ночь, ты моя драма. Ты мой Париж, любовь как дорама. Ты так прекрасна, это опасно. It's dangerous love. Ты моя ночь, ты моя драма. Ты мой Париж, любовь как дорама. Ты так прекрасна, это опасно. It's dangerous love. Все твои ловушки были ни о чем. Я не изменю тебе, нет других причин. Если ты не веришь мне, пусть погаснет свет, и останутся сиять тысячи планет. Ночью в полную луну тебе влечет. Мы танцуем босиком, и нам горячо. Ты играешь чувствами, как Мендельсон. Я с тобой обречен. Ты моя ночь, ты моя драма. Ты мой Париж, любовь как дорама. Ты так прекрасна, это опасно. It's dangerous love. Минимум лишних слов. Минимум savage love. Минимум, и я обречен. Нас сложно понять, как мы вдвоем. Ты моя ночь, ты моя драма. Ты мой Париж, любовь как дорама. Ты так прекрасна, это опасно. It's dangerous love. Ты моя ночь, ты моя драма. Ты мой Париж, любовь как дорама. Ты так прекрасна, это опасно. It's dangerous love. Апа, ай апа. Конуют. Жалғыз болғанда кішкене ырдап алайын. Күнім жалғыз. Апарың. Не болып отыр? Ай, сиз тиги буну ырдабай эле коюңузчу дейм. Эмнеге? Жамиле өзү артта келип угуп атат да, сиз угуп таза давлениясы көтөрүлүп чалкасынан түшпөсүн. Жамал айтып койбойт белем. Апа десең өзүңүз укпай турсуң, я болду.
жазғанма жымаяр жазмаған бұл үні мага сенсиз жалған сени бербейм башкага эх неге мынча сулусуң эркелейсиң наздана карай берем тамшана тамшана жалгыз махаббатым сен жайсың санамда махаббатым махаббатым көргүм келип сагынам артанда жаным махаббатым сенде барбы жалганда махаббатым махаббатым сен элесиң аламда балапан куштайым жаныңдан чыкпайын мен тереңе керип алып жүрөгүңө уктайын эх сага гана ашыкмын махаббатым ук жаным жыбарыңдан жыттайын жыттайын жалгыз махаббатым сен жайсың санамда махаббатым махаббатым көргүм келип сагынам артанда жаным махаббатым сенде барбы жалганда махаббатым махаббатым сен элесиң аламда жалгыз махаббатым сен жайсың санамда махаббатым махаббатым көргүм келип сагынам артанда жаным махаббатым сенде барбы жалганда махаббатым махаббатым сен элесиң аламда жалгыз махаббатым сен жайсың санамда махаббатым махаббатым көргүм келип сагынам артанда жаным махаббатым сенде барбы жалганда махаббатым махаббатым сен элесиң аламда Қош келіңіздер. Жақсы эле адашпай келе алдыңыздарбы? Ооба. Саламатсыздарбы? Негизи мен замандаштарым, менин поколениям келип калганда эле ушинтип өзүм мындай кыйын сезип калам кичине жана сиздики Мен келгенде. унчукпай эле турайын эми. Сиз мындай карап, шампанскени ичип, түгөп салбай жарымына келип коюп да. Сиздин айтканыңыздай болот. Сиз деп турсаңыз эле анан биз жыргайбыз да. Биз ушинтип калдык, сиз биздешип. Силерде кандай? Бизде деле ошондой. Силерде сиз бизби? Жакшы. Биздин Кыргызстанда маданиятыбызда кавердин аталары десек да болот. Атасы, апасы. YouTube'да бир сонун көрүүчүлөрдү элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, мен жакшы көргөн арасында сен кимге таштап баратасың деген чыгармасы ар бир жаштардын бир сөзүн жаттап кошо ырдай турган ыр. Анан ошол ыр тууралуу сүйлөшсөк, жаралуу тарыхы дегендей. Ал ырайы өзгөчө ыр да. Сиз айтып бересизби? Мен айтып коеюн, элен жазган да себеби. Сиз жазгансыз? Бул ырды сиз айтып аткандай кавер кылып эле бир кыргыз жырдын каверин аранжировкасын иштеп койгом. Жарымына чейин эле жазгам. Жазып анан выступлениябы бир жака кетип калгам. Кетип кайра бир 9-10дордо келдим окшойт. Келсем моолорду алып көрсөм эмес дейт да. Анан ырдап берген эле сразу жакты да. Сон болуптур, башталыш эле. Анан ошол жерде эле экөөбүз кел биягын сен ырда, биягын мен ырда деп бөлүштүк, урушпай, талашпай. Демек бул сөзү кимге тандык болуп атат ошондо? Бул ырдын тарыхы мага да жагат да. Бул жаңы эле сөзү мындай чыккан болчу. Жаңы эле Алы Токонбаевдин китебин окуп бүтүп, анан Тыныскан ошо аранжировканы таштап коюптур. Жазып баштаптыр да. Анан уксам аранжировкада аябай сонун болуптур. Анан өзүнөн өзү эле шаар чыгып баштады да сөздөрү. Ошондуктан дагы балким жүрөктөрдөн орун таптыбы дейм, мындай шаар чыккан атайын отуруп алып, аябай придумывать эткен эмесмин да. Өзүнөн өзү чыкты. Анан бир жерин айта кетчү нерсе,
мурдамага толгон эмес аламдагы сулуулук деген жерлер. Куштамага толгон эмес бөгөнкөдө жылуулук. Ушуну кетип калгам айтпадым, анага айтармыз. Ошо жерде мындай өзүм сөзүм менен такыр айта албай койгом да. Ошондуктан Алы Токонбаевдин тексти ыры ошол боюнча калтырганбыз. 4 сонун саптар да, ошол өзгөчө сонун саптар. Өзгөрткүң да келбеген саптар да. Ырларыңыздардын ошол кайсыл жүрөгүңүздөргө жакын, өзүңүздөрдүн мындай эң баалаган Өзүңүздүн ырларыңыздан, Мага ошо кимге таштап баратасың өзгөчө жагат да. Сизгечи? Мага мамиле түз деген ырым бар. 2014-15 чыккан. Ошонун сөзү жагат. Амагачы 6-күнү кечинде жагат. Бизде негизи азыркы учурда чыгармачылык адам болуш үчүн, өзгөчө үй бүлө болуп туруп чыгармачыл адам болуш үчүн бирөө газ болуш керек, бирөө тормоз болуш керек. Анан бирөө деген дайыма мынтип түртүп туруш керек. Бул иштебейсиң, давай жаз, эмне болду дегенче, ага дагы бир эргүү керек. Анан үйүңүздөрдө ким ушундай газовать этип, басый, мынтел деген ким мотиватор? Деп эсептейсиз. Мындай карап айтыңызчы, эмне ойлойсуздарчы? Билбейм, ким өзүм газ сезип атканды. Силер үйдөн чечиш келгенсиңер да, чыгып. Жок, чечиш эмеспиз, негизи ким газ, ким тормоз болот дегенден. Бизде кеңешпеске барма барбайт деген бар. Мырзалар чычалаганда эле ушинтип башташат. Эми бияқта түшүнүктүү кимиси. Үчөөбүз отурбайсызбы? Ооба. Анан эми бул балага дагы чоң ыраазычылык билдиремиз, анткени жатып алган ой жок жасабайм дегендер да толтурада. Анан ушул эки келинчегинин сөзүн угуп, чыгармачылыкты аябай жактырса жакшы, жылса көп нерсени түшүнгөн жокмун, бирок жакшы нерселерди жасап жаратып аткан экенсиздер. Мен бүгүндөн баштап силердин ырларды угуп баштайм. Токотор жерин айткылачы, эмне ырдаган атасыңарга кылып кетейиндер могу жаңы жылда. Марат Талантбеков досубуз менен чогуу 6-күнү кечинде деген чыгарманы аткаралы деп турабыз. Жакшы Аны сиз түшүнөсүз. Аны түшүнөмбү, ошентип эле чыгып. Каяктачы? Биякта күтүп атышат, Ал тиги балаттын аркасында экен. Анда мен тосуп алалы. Ой, сени билбейм айланайын. Же карыдымбы, бат эле чарчап калып болдум да. Мына биринчи күн болдубу? Качан 6-күн келет деп эле ушу 6-күндү жаман күтө берем айланайын. Айрыкча 6-күнү кечинде программасын күтөсүзбү? Айтпа. Ооба, анын ичинде 6-күнү кечинде деген ыр бар. Мен ошону аябай күтөм десеңер, аны ким ырдайт дебесиңерби? Марат, Тынысхан, Элен 6-күнү кечинде деген монун сон ыры бар, окусаңыз. 6-күнү кечин качан дем алыш болду? Качан жаштардын ырдаганын гана билем. Geçinde Otucansa gözünden Suyunmuş dursa özünden Sabahtan boşu sırdaştık
Айгерімка, алтыным менің. Ошо сеніңші келінім демей, қызым деймін ғой, білесің ғой. Саға болған мамілімді білесің ғой, сен дейін бақтылысың бұ. Бактылуумун. Ким бар үшін сен бақтылысың? Жолдошум бар, балдарым бар. Мындай караганда кайын журтунда кайнатам кандай киши, кайнагам кандай киши, кайнэжем, кайынсиңдим, кайним, анан кошуналарым кандай кишилер. Ой, ошолорду көрүп жүрөгүмдүн кылдары дирилдеп, тим эле акка суудай сайылып, мындай күнчүк айланып кетет го чуркене. Ошо мен ушул кишилерди көрүп абдан бактылуумун. Анан инсан тобу дагы аябай бактылуу экен. Анан бул жака келип бактылууларын ырдасып, мен да бактылуу болуп жашайм. Armanım az menin öksügüm, ardağım var ensep göksügüm. Görbe kalsam tanısam hatta, büyüt canıt örtönüm. Bir tosuk canım, urcap algan bizdi, mahabat tutacağım. Baktılımın ben dağın bugün, baktılısın sen dağın bugün. Orada tıpkı yal türkümün, kumarıştan bugün. Sözün taptaza. Bu vakitin ötkönün bilmey, gülüp daim kızdırdı irmey. Alam gezip birge jürölük, süyü sunup bir bölüp. Aletlerim ulan, karap kırsunam. Hacarına bugün, ben soğuktanıp duram. Baktılımın ben dağın bugün, baktılısın sen dağın bugün. Orada tıpkı yal türkümün, kumarıştan bugün. Sözün taptaza. Sözün taptaza. Ey Айгерім. Ой, бір мақтатшы мені. Мына. Мен. Еркек баланы Қырғызстан жігіттеріндей ғана қылып, уылымды тарбиялап қойдым. Анан екіншісі морки Клара Алибекова баласын тіпілі Қырғызстан жігіттеріндей ғана тарбиялады ғой. Бұл Қырғызстанда екі аял бар. Мен жана Клара Алибекова. Ой, жок эми экинчи вариантыңызга кошулам. Клара Алибекова ошентип тарбиялады. Аны талашпайбыз, бирок жана
Биринчиси тиги Иә. Мына аябай суук болуп кетти, эмне болуп кетти я? Апа билесиздер, Мына бүгүн ала тоодон жарык таң атты. Мына бүгүн күндө чыкты шооласын чачы. Мына бүгүн барыңарга тилейм бакытты. Жакшылыктар тосын бизди жарыгын чачы. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Мына бүгүн комуз чертип коштоп турчу сен. Мына бүгүн жаз майрамы куттуу болсун дейм. Мына бүгүн баарыбызга болуп турсун тең. Чаңырган жыл сизге бизге берсин кубатты. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Ырдайлы биз бүгүн кана достор келгиле. Билели биз бүгүн колуңарды бергиле. Кудай көрсө жакында жаңы жыл. Бүгүнкү күн сонун күн болду. Эмне деген ырчылар келди. Кандай каалоо тилектер айтылды. Кудай көрсө мен билем. Жаңы жылда эмне кийеримди, жаңы жылда эмне жасарымды. Баары сон. Сенин манайың кандай? Манайым абдан 5. Жөн сүйлөчү. Негизи манайым абдан 5. Чында бул жаңы жылда аябай 1 жыл бою күтөбүз. 12-ге чейин тамактарды жасап, салаттарды жасап, столдун баарын толтуруп, жакындарга белек, бечкектердин баардыгын алып, кийинип алабыз. Анан 1 мүнөттөн кийин өтүп кетет го, жаман кызыкпайбы? Аны ошол үчүн өткөрбөш үчүн эмне кылыш керек? Ырдаш керек, бийлеш керек. Ошого чейин өзүбүздүн бир жүрөктөрүбүзгө толкунган сезимдерди кое бербей жашап туруш керек. Анда эмесе кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.